Абдиламит Матисаков, күйөө бала, аңгеме. Уулу апасын көргөнү келди. Алыс жерде сагынычта тургузчуда эмес. Институтту бүткөндөн шаарда иштейт. Айылга аз каттайт. Айылдын жазын көрсөм деп дегидеген менен быйылда чолосу тийген жок. Эски сүрөттөй качанкы көргөн байчекейин эмдигиче эстейт. Кийинки күндөрү апасынан кат сейрек тартты. Келсе да кызынын же күйөө баласынын эмес, бөтөн бирөөнүн колу менен жазылат. Кырмызы сыя менен жазган неме катаягына «Бөөжар апаңыздан» деп кичүүлүк ызат билдирип койгонучу. Көрүнгөнгө жаздырып сөз батпай баратса да кызы менен күйөө баласын күтө турбайбы деп ортодо апасы экөөнүн сөзүн тыңшыган немеге Абжалинин кызганычы артат. Абжали, көзүңчү сүйлөшө турган кеп бар, чоолуң тийсе бир келип кет деген апасынын каттагы өтүнүчүнөн чоочуп калган. Апасы орукчан, баса турса кеселдин баары башымда дечү. Көп кыймылдаса ашык кыймылы үчүн шакыйнасы төшөккө жыгып, апталап тургузбай эсин эки кылчу. Катты алгандан кийин Абжалинин күнү өтпөй колунан иши түштү. Көп узабай жетекчисине кирип, 2 күнгө уруксат алды да айылына жөнөдү. Апасы арык боюнда чайнек жуу олтурганбы, Абжалини тосуп 3 көчө ылдый жүгүрдү. Жетти да кичинекей башын уулунун көкүрөгүнө жөлөп, өзүнө өзү ээ боло албай эмшиңдейт. Жолугунун алдынан чыккан ак чачтар баласына бейтааныш. Тандырдын чогунан ар жер оюлган үстүндөгү фуфайканы тааныды. Нандын, айрандын жыты урат. Студент кезинде курулушта иштеп, өзү сатып берген. Жүзү кер сары, бешинесин бырыштордоп, муңайшым көздөрүндө сагынычтын жашы милт калды. Апасы чемоданга эңкейди. Абжали оозунуп өзү көтөрдү. Катар баскан эне уулун үстү башына астыртан көз чаптырат. Ай, мынча арыксың, тиктегениң эле кагаз экен. Абжали кара күчкө күлүп, апасын чыканактан жөлөп басат. Жөнөткөн каттарым жетип аттыбы? Абжали апасынын суроосуна мүдүрүлдү. Айылга жооп кат келчү эмес. Алып аттым. Кептин чындыгы жооп жазганга чоло тийбейт. Шаар жери, аякка, биякка жүгүрүп, өз ишиңди эстеч кайда. Шаарда жашап көрбөгөндөн кийин уулу баш чайкап койду. О катты катырып жазган ким, апа? Закир акеңдин уулу. Закир деген ким эле? Абжали токтой калды. Илгери коңшу турчу элек. Сен эсиңе кире элек чагыңда көчүп кетишкен. Жашчылыктын аркасы менен жерден жер тандап, көп жерде жүрдүк. Балдар чоңойду, урук тууган бар экен. Алар менен катташта керек экен деп өткөн күздө көчүп келип, эски турагын оңдоп кирип алды. Учурашкандан келип кой, Жолдон ороп бара чыккандар сүйлөшүп алгандай түзүк учураша электе. Качан кетиш? Канча күн турасың? Деп сурашканы каттуу дейди. Анысына да, мунусуна да кел атышым ушу, учуру келгенде кетермин деп эңтиңдейт. Эртең кетем дегенге оозу барбады. Апасы көчөнүн башындагы 4 канат кызыл кирпич үйгө кол жаңсады. Алибай досуңдуку, былтыр урунду эле бүтүп койду. Билбей да калдык. Өзү койдо жүрөт. Келип кеткенде кирип учурашабы? Ким көрөт дейсиң аны? Жапалагы күчө түнү келип, кем каршыны алса түнү кетет. Тамды келиштирип салып койду. Качан болсо койду өткөрүп беймарал жашай берет. Көзүн күйдү. Үйдүн тегерегин чүмкөгөн чытырман камгак, кокот экен шорону көрүп Абжалинин суктануусу сууй түштү. Айылга келген мейманды эшиткенсип апасы божурайт. Үстү жабылбай турган бул үй Кутбединдики. Сенден 2 жаш кичүү эле, эми азамат чыкты. Армиядан келди, посылка келди. Ошол жактан устачылыкты үйрөнгөн экен. Эч кимдин көзүн караган жок. Дубалын өзү көтөрдү. Үйлөнөт экен деп бири айтат. Ага кыз деген чекеден чыгат. Ол эмне иш кылат азыр? Устачылыкта. Өзү теңдүү 5-10 балага бригад экен. Ора пара чыкса сурашып жаналык калбайт. Абжали достон кабар барбы? Шаардык болуп кетти. Үйлөнгөнүн укканбыз. Үй жайды да саздагандыр деп калат.
ичинде кири жок, ачык айрым неме. Уулу үшкүрүп койду. Айылдаштарынын бирөө жарымы бетме бет чыгып, кетер кетпесин даректеп, мазесин алчудай үйгө шашты. Күн уясына отура электе балдарын жетелеген карындашы ишинен келди. Агасы менен күтпөгөндөй салкын учурашты. Кечки тамакка чейин биринен бири өтүп, каалга жакты карай берип, жакшы да сураша алган жок. Күйөө бала кечикти. Ал эл жатаарда келди. Кайнагасынын келгенин уктубу, ал жаткан үйгө баш бакты. Мунусу Абжалиге жаккан жок. Козголбоду. Күйөө бала анын ойго же ойго эмесин билмекке босогодо кыйла турду. Бышылдап, оор дем алат. Бут алдынан тактай кычырады. Анын ичээрин Абжали мурда билчү эмес. 4-жылга кетти. Экөөнүн сыр багып, чечилишкен күнү боло элек. Анын кичипейил жүрүм турумун, ой билги мамилесин карындашынан угуп, кийин өзү да аздыр көптүр байкаган. Бирок бүгүнкүдөй абалын күткөн эмес. Бир кезде көңүлү жакын телитең туштарына күйөө баладан жолдо экенмин деп да айткан эсинде. Күйөө баласы дагы эле тиктеп турду. Мурду учунда бир нерсе айтканын кайнагасы укту. Өсөнсөңбү? Абжали уйкусуроо бүчүркөмүш болду. Биз эле чочубаңыз. Уруп-уруу дедиңиз окшойт. Деп теги калпагын оңдоп күлгөн болду. Качан келдиңиз? Келгениңизди жан билбейт го, кеткениңизди да. Саар чыкканмын. 5 күндөн бери үйдөмүн. Самолет эле учуп турса, бул жолу бизге эмне болуп калыптыр? Үсөн боюн токтото албай жатып, жан чөтөгүн сыйпалайт. Тамеки тартканды үйрөнгөн экен. Ичкенин да бүгүн көрүшүм. Же бирөөнүкүндө болдубу? Анда Азиза эмне үйдө отурат? Мына сага жооштоп жүрсө, жооштон жоон чыгат деген ушул. Турбайсызбы? Сүйлөшөлү. Күйөө баланын корс үнүнөн Абжалинин жонунан жөргөмүш жүгүрүп өткөндөй болду. Эл жатты, кеч болуп калды го, эртең да күн бар, таң атса шашпай. Айылда эрте кеч деген болбойт. Бир түн, жарым түн уктабайды кое беребиз. Бу жерде айыл дейт. Же бизди мас деп турасызбы? Үсөн тамеки сууруганда Абжали туруп кийинди. Кирсе алып кетеби деп карындашын күткөн. Ал көрүнбөдү. Жеме жука кеп айтып, күйөө баласына болгон ызатын ылдыйраткан жок. Ремонттомун. Керели кечке муздак темир менен алышып, сызда оонайбыз. Бүгүн бирөөнүн бузук москвичин карап бердик. Техника деген техникада. Бир бурамасын билбей, рульга бал чеп отургандар жок дейсизби? Жокпу? Ачык айтыңызчы, жокпу? Абжали сөзгө тартылбай, тек гана ийинин кошурат. Ага теңилгиси келбей, өзүн башка ойго алаксытмыш болот. Чоң шаардан келип отурасыз, өзүңүз калыс болуңузчу. Аякта кандай экен билбейм. Биздин айылда алат десе эле пулдун көзүнө карабай чоңунан кичинесине чейин машина минип зуулдатып жүрүшөт. Чоң жолго чыгып кетишкеничи. Ат тезегин кургатпай базарга катташат. Мурда айлап тоодон түшпөгөн малчы чабан достор менен эми күн алыс учурашып турабыз. Ой койбуз дешет. Ага малдын чолосу тийби? Машинанын шоорун балдары берсин. 1-2 айда айдай машинасын гаражга сүйрөтүп келет. Келет да эмне дейт дебейсизби? Машинаң түшкүр кыңкыстап калыптыр. Тилин билесиңер, көрүп бергиле. Кечки оокатыңардан кам жебегиле десе, темир чеңгел деген мынабы колдор карап турабы? Кемпир шабдаалы жегиче оңдой салып, кечкурун мынтип дене бойду жыйтып алабыз. Айып этпеңиз. Алдынан кыя өтпөгөн күйөө баласынын тили буудай куруп, аз эле мезгилдин ичинде айдай адебинен тайып, аракка боюн алдырганына ичи ачышты. Совхоздун гаражына менчик машинени киргизбейт болуш керек эле. Абжали айла жоктон кеп кошот. Эвин тапса бар болот аке. Үйгө да сүйрөтүп келип жүрүшөт. Чыкпай жатып алсаң, эшигиңди жыртып, ака, ука деп атса, өз ишиңе кол шилтеп ийесиң. Мээнетти жерге таштабайт. Өсөн тамеки тутантып, ширеңкенин күйгөн талын босого тарапка чертти. Оозу мурдунан түтүн сызылат. Айлыгыңар жетпейби? Азиза иштейт,
Апамдын пенсиясы турат, мал кармап ток багасыңар, ошода аздык кылабы? Бергенде албаганда менин башым экөө экен, кызык сүйлөйт экенсиз. Үсөн ичинде күйүп аткан жерин түтүн менен басчуудан бетер тамекинин жаагы шимирлигиче сорот. Ушунча болуп сунган колду суута элекмин. Айыл деген шаар эмес. Бул жерде көмүр керек, малга жем чөп керек. Ошонун баары пул. Жем чөптү жылда совхоздон алып жүрбөйсүңөрбү? Көмүрдү да. Совхоз дейт. Совхозуңуз кайсы бирине жеткизет? Кезек күтүп жүргөнчө кышта чыгат. Андай иштерге мынау баш аны делектей быштыгы. Көмүр алыш оңой бекен. Чарбанын ичи деп жүгүрүп, кыш келгенин билбей да калабыз. Кар түшкөндө даяр көмүрүн бирөө бере коебу? Көмүр саткан чайкоочулардын күнү туйт. Бер дегенин карматабыз. Көзүң чачыраганда баасын ашырып саткан кызыл кулакты да таппай каласың. Абжали маңдайындагы жүдөмүш күйөө баласын бейтааныштай көрүп, баятан берки жоргуна кайдыгер олтурганын сезгенде өзүнө таң калды. Үсөн бармактайынан ата энесинен ажырап, мектеп-интернатта чоңойду. Кийин бой тартып, 10-чуну бүткөндө шофёрдук курсту бүтүп, айылдагы тагансыныкында жашап иштеп жүргөндө Айзазага жолугат. Бышкан жемиш сабагында турабы? 2 жаштын ою бир жерден чыгат. Тойдон кийин агам шаарда, айылга келер келбесин айтайлык. Апам жалгыз бой, карып калды. Таянар тоосу мен. Убактылуу болсо да апам менен бирге туралы. Ага чейин посылке бөлдүрүп, тамыбыздын каражатын азаздан топтой беребиз, деген келинчегин сөзүнө Үсөн жок дебейт. Мезгил канаты талбаган кушко. Ошондон бери 4 жыл өтүптүр. 2 наристе төрөлдү. Үсөн келгениңизге жакшы болду. Апаңызды Прунзеге алып кетпесеңиз болбойт, дегенде Абжали таяк менен төбөгө жегендей шалдайды. Бирок ал өзүн ачууга жеңдирген жок. Кулагына каттагы апасынын сөзү жаңырды. Үйүңөрдөн жылан чыктыбы? Же апам менен батышпай калдыңарбы? Ошончолук кыйнап жиберген болсо, ачык айт. Үсөн тамеки күйгүздү. Сөздү улантсамбы же жокпу деген арсар оюн кибетесинен билген Абжали аны күтпөй кеп жаңыртты. Алып кет дегенин? Талаада калган апа жок бу заманда, билип кой. Тойгон экенсиңер энеге. 2 бөлмө тамым бар. Кудайга шүгүр, аялым экөөбүз тең айлыкчыбыз. Кепкенен жетет. Чекесине черттирбей багып алам. Туталанган Абжали келинчеги экөө канча айлык алаарында айтып жибере жаздап, кайра көп тереңдеп кетпейинчи деп өзүн өзү токтотту. Кантсе да күйөө баласы да душманындай көрүп сөзгө чыккысы келбеди. Ырас кыласыз, ала кеткениңиз оң. Бул киши менен жашай алгыдай эмеспиз, десе болобу? Кайра күйөө бала кызарып татарып да койбойт. Бир үйдүн орозгери менин мойнума дегенсип өзүн салбаттуу кармайт. Бир деме болсо эле уулума кетем деген адат тапты. Же кекетип мокотконун билбейсиң, адеп эле сиздин атыңызды атап, уулум андай эле, мындай эле дейт. Бизге окшогон карамай шопурлар ага уул болуп бере албайт экенбиз. Үсөн кайнагасына капталын салды. Тамекисинин түтүнөнбү көздөрү каканактайт. Анын апасы менен оту күйүшпөй калганын бүгүн сезип, Абжалинин жүрөгү мыкчылды. Сабырдын түбү сары алтын дедиби, каттуу сөзгө шашкан жок. Күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр. Үсөн, апам каалыга барса, төрдөн түшүрбөй сыйлап алганга кудурет жетет. Жүрөктө үйгөн жалгыз нерсе болбосо, бүт өмүрүн айылда өткөргөн кары шаарга көнөр бекен. Кеп ошондо, тумчугатко, ал жерге көнүш үчүн кеминде эле 3-4 жыл жашаш керек. Кысык экенсиз. Көнбөй каяка барат? Көнөт эле. Сага бир кеп айтсам тарынбайсыңбы? Үсөн кызуулуктанбы, кайнагасын илгирки сырдашындай көрүп, сен дегенге өттү. Тарынчуу кеп ортобузда калган жок. Сөзүң болсо айта бер. Кептин ачыгы энибиз каарыганда болбой калды. Жамандагандай болбоюн, айтканым бирбейт. Андай кылсаң да, мындай кылсаң да жакпайсың. Жок жерден жаңжал чыгарганга уста.
үйдөн ынтымак кетти. Өзүнүн курсагынан чыккан кызы менен мунасасы келишпегенден кийин. Жаман жакшы айтышса өзүнүн кызы, жат эмес. Карыганда киши абат болот беле. Жок, угуп тур. Казан аякка киришкен ичине таруу айланса өлөйүн. Бир жолу казан аспаган күнүңөр болбойт экен го. Бир күнү ысык оокатсыз жатсаңар кысыр каласыңарбы десе болобу? Үйдө киши бар эле. Жердин каттуулугунан эле калдым. Сиз даяр ашты ичишиңизди билиңиз. Калганын табыш коюш биздин милдет деп каттуу таарындым. Айтса айтпаса адамдын жаны чыгат. Эркит го. Силерге айтпаса кимге айтат? Жашы кайтканда адам жалгызсырайт дешет. Абжали үшкүрүп койду. Апасынын муңайымдуу жүзү көз алдына келди. Күйөө баланын токтоор түрү жок. Жөн эле чамгарактайт. Ошону билбейт экен да. Каарыганда бергенди жеп, төрдөн түшпөй, ошого шүгүрчүлүк келтиреби десең? Мурда түзүк эле, тынч эмес. Азыр жан башы таалыганча жатат. Уйкудан көзү ачылбайт. Тиричилик менен грамм иши жок. Өзүбүз тарбалаңдап жасасак, аны мындай кылсаңар болот эле деп өзүбүздү кайра айыпка жыгат. Сүрөткөнү жаныңдан тойгузуп ийет го. Жер муштаган күйөө баласынан аза бою дүркүрөгөн Абжали өзүнөн өзү түйүлгөн муштумдарын артына жашырды. Керишсе эни экен. Жаманбы? Жакшыбы бир үйдөн туткасы? Энинин каранына зар болгон адамдарды да көрүп жүрөбүз го, Үсөн. Жылдар акылын уурдап, болор болбоско таарынып, бала кыял болуп калыша турбайбы жарыктыктар? Шаарга кеткениңерге кыйла жыл болду. Апабыз жөнүндө эмнени билесиң? Үсөндүн боюнан ичкиликтин уусу качып, эс акылын токтоткондой. 2-3 күнгө көз көрсөткөнү келип, сиз, биз деп каймактап сүйлөп, сый менен кете бересиз. Энебиздин элден башкача экенин бир айча бирге жашасаң билет элең. Элдин энелерине көзүң күйөт. Азиза экөөбүз өзүбүзчө калып кеп кылабыз. Токуштун энесин кара, кыйраңдап зорго басат. Көрсөң жерин жеп, ичерин ичип койгон кемпир дейсиң. Сүйлөгөнүчү илебинен нан бышат. Кылган ишин көрсөң, эми келинге бергиз жанго. Неберелерине үзүлүп түшүп, кер когуна чейин чайкап коет деп Азиза өзү айтып жүрөт. Эшик айбанын көзгүдөй кармап, ул келини келгенче чайын демдеп, небересин көтөрүп, утурлап чыкканын көрсөң, анын ээги түшкөн кемпир деп айтканын уяласың. Ана, карынын асыл заадалыгы, биздин энинин ысык эле жаны бар. Бармактайынан сагыр өскөн неме эне кадырына жетпейт окшойт. Онай онтоп көтөрбөсө да, тутунган уулундай энелик мээримине бөлөгөн сазайына уккан сөзү ушу болсо, апам карбаганда ким карайт? Тагдырың ташка тийгер. Мейли, ич көптүсүн айта түшсүн, жеңилденип калар. Айыбын жашырган алыс узабайт. Абжалинин көңүлү бир жерге токтобой, кантсе да күйөө баласын соротуунун амалын көздөйт. Үсөн, эсиң менен болчу. Апабыздын бүжүрөп өмүр сүрүп, билинбей көз жумушун каалайсыңбы? Адам ачтан өлбөйт, ардан өлөт. Мынча эле а кишини көрмөөлүк кыласың. Кокустан эле Абжалинин үнү каргылдана түшүп, апасынан өзү уялып кетти. Же чай кайнатып, ичүү колуңардан келбей калдыбы? Талаада жүрүп билбейсиң деп мени да кетип коесуң. Билем, үй орозгерин терметкен ошо апабыз 2 уй, 5-10 жандык мал эмеспи? Аны көзөгөн ким? Апам өзү аксап жүрөт. Пенсияга чыкканча суу кечип, жер сугарып, совхоздун таласынан кетпеди. Эңкейсе бел сөгү какшап, кан басымы көтөрүлүп жүргөнүн жашырып айтпайт. Дагы чыраак экен, башка болсо. Башкалар ал күндү көрбөптүрбү? Үсөн кайнагасына чакчайды. Тамеки кармаган колу калтырайт. Бөлтөк мурду, сол көзүнүн үстүндөгү жөргөмүчтөй калы жүзүн куник көрсөтөт. Курактуу суу сугаргандар, мал баккандар жок дейсиңби? Айдай эле жүрүшөт. Апаңдын танабын талашпай эле кой. 3 кем 70-ке келди. Жашаарын куу эле жашады. Тойбойт экен. Дагы эле аягыбызга чалынып, ишибизге киришкен. Апамдан көңүлү калган экен. Болор иш болуптур. Көп жакташкан менен майнап чыкпайт. Жаманбы, жакшыбы, Азиза экөөнүн оокаты түзүк болсо болду.
Апамды түрткүндө калбай эле ала кетейин. Айзада да каршы чыкпайс. Абжали унчукпай ойго тунжурайт. Ошол кезде кире бериш бөлмөдө какшаган тизесин бекем кучактаган эне Абжали менен күйөө баласынын сөзүн тыңшап отурган. Үсөн сүйлөсө денесин тикен сайгандай калчылдайт. Айласы кууруп мукураганда кемзелинин топчуларын кармалап тишин тишке басат. Көздөрү терезенин ары жагындагы коюу түнгө төпчүлейт. Кез-кез өзүнө ээ боло албай, үн чыгарбай эмчиңдейт. Төркүйдөгү сөз түгөнгөндө ичкери кирди. Абжали ордунан тура калды. Өйдө өтүңүз, али кече жата элексизби? Эне төргөтпөй жер таянган Үсөндүн жанына токтоду. Кийиз четине тамекисинин гүлүн черткен ал кайнинесине баш көтөрбөй милтирейт. Ичиңде жүргөндү түгөл айттыңбы? Калбасын, кактабайт. Сени мыйынчалык деп ойлогон эмесмин, Үсөн. Сага сүйлөгөн, сени куттуу үйүмө киргизген. Мен акмак. Жанымдан тойгуздуң сен. Бүажар апа дарымыны жок, денесинин артындагы жүккө сүйүп, ылдый жылмышты. Абжали жетип кармап албаса, башы идиш аяк турган текчеге тиймек. Сак кулагың уккан экен коргор. Жамандаган жокмун? Мына уулуң турат, өзү айтсын. Абжали күйөө баласын какты. Көп дөпүрөстөнбө, уятың жок экен. Мени сыйласаң, көп дөпүрөстөнбө, уятың жок экен. Мени сыйлабасаң, карыган апамды сыйлабайсыңбы? Затты билбеген. Азыр жакаңдан буурдап, үйдөн сүйрүп чыгам. Адиңден куп ашкан экенсиң. Көзүмчө ушунча кетирди айтасың. Көзүм жокто. Бүажар апа уулуна эйреркедиби, жүктүүндө өпкө-көкөсүнө батпай солкулдайт. Ушу сөздөрдү укпай өлсөм гана, ушундан көрө. Ушу сөздөрдү укпай өлсөм гана, ушундан көрө дүлөй болуп калсамчы. Кыздан көрө уул айтсаң, эч кимге мынчалык түрткүндүү болбос элем, жараткан. Ушу да грамм сөз айттыра койбойт. Үндөбөйм. Тилиме тибиртке чыксын. Үндөбөсөң үйдөй баладан кутуласың. Эне кыргыйдай боюн түзөп, көкүрөгүндөгү көп сөздүн иретин таап алгандай айбаттуу үн катты. Жыгачтын жумшагын курт жейт. Үн дебей жүрүп ушерге келдим. Насип экен 4 жыл бирге жашадык. Мышыгыңды пыш дей элекпиз. Кудайдын куттуу күнү ичип келесиң. Алдап соолап жаткарабыз. Уктагыча оол угуп, мээбизди чагып колубузга бересиң. Сырыбызды алып бүттүң. Акырында кулагыбызды жапырып чыга качып кутулчу болдук. Бир күнү жатаарда келди. Көңгү оонаганбы, үстү башы бозала. Бутунда тура албайт. Сүйлөгөнүн карасаң, мындай дейт. Бечира Азиза эмне десе, үндөбөй кулак салып турат. Кудайым ага кайненеден айтпаптыр. Бир уртам арак ичсем, ошону да көрө албайт. Төбөмдү тебелеп түнү менен карагап чыгат. Акыркы күндөрү түшүмө кирчү болду Азатка. Сениби шашпа деп кезинет. Колумда карап турган бир шише арагымды да алып койдумиш. Ырыскымды ыра көрбөй тартып алат экен. Апаңдын ач көздүгүнү карачы. Жараткан мага кайненеден айтпаптыр деп уулуп уңшуса төө чачың тик турат. Ошондон кийин ичсе да ишим жок. Көзүнө көрүнгүм келбейт. Азыркы сага айткан кийиз китебинен чыгаргандарын эшитип чыдай албадым. Сөз аңдыган деп апаңды жаман көрбө балам. Жаңы эле жаздыкка баш койгонумда Айза келиптир. Баягы дагы кызуу. Кой десем ынабай акемдин үстүнө кирди. Дагы бир чатак баштаган турат. Ошондой барып туруңузчу дегенден кире бериште отурганмын. Сени атайын чакыртканым ушу, уулум. Күйөө балабыздын акыбетин көрдүң. Кеч боло электе ойлонсун. Чырактай аялы, эгиз коздай балдары турат. Эгер ичкенин койбосо, ит айтпаган сөзүн айта берсе, бир күнү бар деп башым оогон жакка кете берем. Бирөөнүн малын же баласын баксам да оокатым өтөр. Коркута бербеңиз ай. Кетиш коюш өзүңүздүн ишиңиз. Көп болду, айылчылай элексиз. Тага жээндериңиздикин бир сыйра кыдырып келсеңиз, бугуңуз кыйла чыга түшөт эле. Үнүң өчкөр эле айым. Арак ичпей, бала ичпейсиңби? Кебин кара, уу эле. Со адам таба албайт бул сөздөрдү. Арак акылыңды алып бүттү. Ошо ачуусу акыртып эмне кылар экен? Титиреген эне мукактанды. Титиреген денеси кичинекей башында чайпап жатты.
Апа, жүрүңүз. Бу кеп жебеген немеге теңелбейли. Таң атсын сүйлөшөбүз деп. Абжали сабырдуулук менен апасын чыканагынан жөлөп, сырткы бөлмөгө алып чыгып кетти. Жакташкан неме жакалашкандан кайры татпасын билип калган. Сазданыңыз апа, шаарга кетебиз. Жашап эле жүрүшөт, көнүп кетесиз. Ушунча 4 күндү болгонуңузда жетишет. Абжалинин ызыдан сызылган көз жашы кадегинен ашып, көз ирме менен ылдый кулады. Үсөн ордунан турары менен кире бериште илинген костюмуна жетип, чөнтөгүнө кол салды. Чала уйку көздөрү чанагына кирип, чачтары уйпаланып, ырай бешинесин көргөн адам корко турган. Кечегиден калган пулга Азизанын колу жетпептир. Учундагы сары чакаларды санап жатканда эриндери кыбырап, жама жайынан шилекей чууруп кетти. Текчиде көмкөрүлгөн пиаланын алдынан калтырылган колу бир нерсе алып, шымынын чөнтөгүнө жымырды. Башын тең жарып, зыңылдаткан оорудан эптеп кутулуунун амалын таппайт. Бети колун чайкабай, түндөгү калган тамактан ач күсөңдөнө сугунуп, артынан тик туруп муздак чай жутту. Ошол маалда эшиктен уулун аркасына көтөрүп, Азиза кирди. Түндөгү кылыгыңды кыл жийип менен бууп, куйругуңду түйөйүн деген экенсиң да. Алыстан агам келсе, ага ит айтпаган сөздү айттың. Апамды болсо өз үйүнөн кетиргиң бар. Үсөндүн абалына мышык илейт. Үлдүрөп, момун оозуна кебилинсечи. Азиза, кечээ ашыкча ичип айбан болупмун. Анча-мынча тилим тийсе кечирип коюшсун. Эч нерсе билбейм. Кеме атырылып, раз келдиң. Апаңды ошо турган жагыңа алып кет дегениң эсиңдеби? Ошентимби? Кантип оозуң барат ага? Өлөйүн грамм эсимде жок. Карганба Үсөн. Кичинелигиң калган жок. 2 баланын атасы болдуң. Ичсем көтөрө албайм. Кимге эмне айтканымды билбейм. Ичтеп бирөө зортуктап оозуңа куйдубу? Шерменде болупмун Кантип жүздөрүн тиктейм. Ишке кеттим. Үсөн костюмунун жеңин кийип кийбей өз үйүнөн качып чыкты. Абжалинин алып кетем дегенине апасы ынабады. Болуп жүргөн жаңжал бир эле жол эмес. Сен бир чекесин көрдүң. Күйөө балабыз ичкиликке жакын чыкты. Кеткин деп калыптыр. Өзүң уктуң го. Кетем эле. Уяты болсо түшүнөр. Макиш тагымкында 1-2 ай жүрүп келем. Эчкинин жашындай жашым калды. Тынчыраак жашап өлөйүн. Келгениң жакшы болду балам. Көрдүң, уктуң. Дегенде дастуркон четинде баласын эмизип, ойго термелген карындашы чыдабады. Сиз менен кошо кетем. Чыдап жүрүп, ушу күнгө келдим. Даярга тап неме, өз оокатын кылып көрсүн. Эчик төрү барабар болуп калганда садагама окшоп, кадырыбызды ошондо билер, деп ыйлап жиберди. Абжали ошо күнү эле апасы менен карындашын Төлөйкөндө жашаган тагасыныкына жеткирип, өзү андан ары Фрунзеге учуп кетти. 1 ай өттү. Ал Үсөн үчүн 1 жылга татыды. Ар бир күндү жалгыздык, кусалык, сагыныч менен алышып өткөрдү. Аны мыйынчалык өзгөрөт деп ким ойлоптур? Ичимдикти көрөйүн деген көзү жок. Арак андан мээрими тунук кайнесин, мончуктой өмүрлүк жарын кетирип, куттуу үйүнө кара кулпу илди. Ошо үйүнө кара кулпу илинген күнү да жадыктын эртеси кызымтал эле. Өзүңүздү эле ойлобой, балдарыңызды да эстей жүрсөңүз, Үсөн аке, деп дүкөнчү кыз атайын эле тийишип, арактан ашкан кайтарымга уюнчук маймылды узаткан. Үйүнө жете жеткиче көйнөк шым кийген ыраңы сук маймылга күлүп келди. Келсе, үй жабык, кара кулпу эшикке жармашкан чаяандай көзүнө бир суук учурады. Кайнаган болуп, туугандардыкына учурашканы чыгышкандыр деп кам жеген эмес. Түнү бою көз ирмебей чыкты. Эртеси күнү кечкурун гана каалага кетишкени чын экен деп ишенип калды. Ыза ичин куйкалады. Арактын айынан үйдөгүлөр менен араздаштым деп бирөөгө айтат беле. Шаарды тамаша кылабыз деп кетишкен. Эртең бүрсүгүндөн келип калышар дейт. Бирөө жарым сурап калса. Ага өзү да ишенип жүрдү. Эртең келип калышсачы деген үмүт күн сайын үй ичин тукумдай шыпыртып сыйрытат.
Күн сайын өзүн жолугушууга даярдап жүрдү. Жатаарда балдарынын кийим кечесинен жаздыгына кошо жаздайт. Бала жыты көзүнө жаш тебет. Кызымтал болуп келчүдө келинчегинин колунда талпынган кенжесин колуна бир алып койбогонун эстесе, чала болот, бул дагы аздык кылат деп өзүн өзү табалайт. Күндөр өтөт. Эртең сыртка жөнөшөт. Жатып туруп чөп чабышат. Бир аптагабы, бир айгабы белгисиз. Канар капка пакталуу тону менен төшөгүн салып, оозун бууп койду да, кечке эле карабаластап басар жагын билбей жүрдү. Кокус келип калышсачы, мени жокторсо, коңшу колуң бар, болгондо төкпөй шашпай айтып беришер. Эртеси кокус келип калышса, таппай калып жүрүшпөсүн деп ачкычты колпуга сайган боюнча калтырып кетти. Аңгеменин аягы. Үн коштоп аудиолоштурган Айзат Кантбек кызы.